Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү математика сабагын баштасак. Бул сабакта силер менен биргеликте мисал маселелерди чыгарабыз. 379 иш. Жагы 3 сантиметр болгон ABCD квадратын сыз. Анын аянтын эсепте. Эмнени байкадың? Квадраттын аянтын табуу эрежесин чыгар дептир. Сызгычты калемди алып туруп, жагы 3 сантиметр болгон квадрат сызасыңар. Аны А, Б, С, Д тамгалары менен белгилеп туруп, аянтыны тапкыла. Аянтты С тамга менен белгилейбиз, балдар. 380 иш. Жагы 5 дециметр, 7 сантиметр, 9 миллиметр, 6 метр болгон квадраттын аянтын тап. Ар бир учурда аянттын ченбердиктерин жазылышын унутпа. Аларды дециметр квадрат, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат, метр квадрат деп жазылат. Жагы мен азыр силерге жагы 5 дециметр болгон квадрат сызып көрсөттүм. Жагы 5 дециметр, муну тамгалар менен белгилеп туруп, аянтыны табабыз. S барабар 5 көбөйтүлгөн 5 барабар 25 дециметр квадрат. Эмне үчүн 5 көбөйтүлгөн 5 дешиңер мүмкүн? Биз ABCD деп жаздык, AB көбөйтүлгөн BC кылабыз. Ошондо AB 5 сантиметр, BC дагы 5 сантиметр болгондугу үчүн 5 менен 5тин көбөйтүүнүсүн жазып, 25 дециметр квадрат дейбиз. Аягындагы ченбердиктерди жазышты унутпайлык, сантиметр квадрат, метр квадрат деп. Силер эми жагы 7 сантиметр, 9 миллиметр, 6 метр болгон квадраттын аянтын тапкыла. 381 иш. Маселем. Окуучу 12 шар сатып алды. Анын теңи сары, 3төн 1 бөлүгү көк, калганы кызыл. Канча кызыл шар сатып алынды? Ойлонуп, маселенин берилишин окуп, маселенин шартын жазып чыгаргыла. 382 иш. Амалдар берилиптир. Бул амалдарды ирети менен чыгарабыз. Биринчиде кашанын ичинде 8 менен 4түн көбөйтүндүсүнө 879ду кошуптур. 8 көбөйтүлгөн 4 кошулган 879 деп. Биринчи кашаны иштейбиз, 8 жерде 4, 32. 32ге 879ду кошобуз, барабар 911. Ошентип ирети менен чыгаргыла. 383 иш. 2 дециметр, 3 сантиметр канча сантиметр болот? Канча сантиметрге барабар? 23 сантиметр болот. 2 метр 0 дециметр канча дециметр болот? Ирети менен чыгаргыла. 384 иш. Туютма берилиптир, ошол туютма боюнча маселе түзүшүбүз керек. Кашанын ичинде 4 көбөйтүлгөн 6 кошулган дагы кашанын ичинде 3 көбөйтүлгөн 2 барабар. Бул туютмага кандай маселе түзсөк болот? Ойлонуп, ушул туютма чыга турган маселени түзүп, жазып, жоону чыгаргыла. Үйгө тапшырма 385 жана 386 иштер.